Allah öz ayetinde estağfirullah. Ve la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallohul azim. Allah aytты. Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө. Allah sizlerге аябай ырайымдуу dedi. Kimde kim жолдо көрсөтүлгөн чектелген ылдамдыктан тышкары бийиктетип, өйдөлөтүп айдап, кырсыкка учурай турган болсо, демек ал өзүн өзү өлтүргөн менен бирдей. Техникалык кароо деген бар. Техосмотр деген бар. Ошол жерден өтүп жатканда көз боемочулук менен жазып берип коерунчу дей турган болсо, унанын ээси тиги дагы макул десе, демек ушул уна кырсыкка учурап ичинде адам өлө турган болсо, тех кароонун адамдары дагы күнөөкөр болот. Мая кызматкерлер жакшы айтып атат. Көрсөтүлгөн ылдамдыкта айдагыла деп атат. Аны шариятта колбойт. Кээ бир мусулман өлкөлөрдө бийик ылдамдыкта бара жатып өлгөндөргө жаназа окулбайт деп атат. 100 деген жерде 150 де келатат. Бизде 100 деген ылдамдык жок, чынлап айтканда. Эң бийиги бизде трассаларда дагы 90 бар. Карды көрүп туруп, жазгы дөңгөлөк менен чыгып, эгер тайгаланы бир жерден түшүп кетип, аңтарылып өлүп кала турган болсо, демек ал дагы өзүн өзү өлтүргөн менен бирдей. Тормоз, арты бетлерин карабай чыгып ала турган болсо, дагы ошондой. Андыктан мен жалпы ушул жаштарды кагылайындар. Мына кыш кирип калды, кышкы дөңгөлөктөргө өткүлө, техникалык кароодон машиналарды өткөргүлө, мая кызматкерлерин жакшылап баш ийгиле, жол эрежесин жакшылап сактагыла, эч качан ылдамдыкты көтөрбөгүлө. Эгерде бир жерден каталып кетип ушундай боло турган болсо, демек анда биз баарыбыз өзүн өзү өлтүргөндөр катарына кирип калабыз, Кудай сактасын.